Ислам дини көптөгөн башка диндерден айырмаланып, ар түрдүү улуттардын жана расалардын адамдардын ортосунда айырмачылык жасабайт. Мусулман үчүн адамдар бир ишенимдегилердин интернационалдуу коомдоштугун, умманы түзүү менен бир динди тутушкандыгы маанилүү болуп саналат. Ошентип, мусулман адам өз мамлекетинин патриоту болушу керекпи? Мусулман адам биздин өлкөбүздүн мыйзамдарына аныкталган жарандык милдеттерди аткаруусу керекпи? Мусулман адам мусулман болуш керек да. Мусулман деген кандай кыргызча айтсам айкөл болуш керек. Баарын бирдей караш керек. Соопчулук үчүн жашаш керек деп түшүнөм. Мыйзамдарды аткарыш керек, Мыйзам мамлекет болгондон мыйзам аткарыш керек. Чоң рахмат. Аткарыш керек. Себеби дегенде бул Жаран болгондон кийин, жаран болгондон кийин эгер мыйзамда жазылган нерсеге мусулман адам баш ийиш керек. Эгер баш ийбесе ага жооп берет. Рахмат, сиздин оюңуз боюнча. Мен деле оюм ушундай, мыйзамга ар бир адам баш ийиш керек. Чоң рахмат. Өзүбүздүн динибизге туура келген. Мээрүмдүү жана ырайымдуу Алланын ысмы менен баштайм. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Жарандардын мамлекет түшүнүгүнө болгон көз караштары ар түрдүү. Кээ бирөөлөр мамлекет бул жарандардын укук эркиндиктерин чектейт десе, экинчи бирөөлөр мамлекет бул глобалдуу ааламдашуу жашоодо мамлекеттин эмес, биз дүйнөнүн жарандарыбыз деген көз карашта. Жарандуулуктун, мамлекетке таандуулуктун статусун биз качан гана өз өлкөбүздүн чегинен сыртка чыкканда гана сезебиз. Анткени биз башка мамлекеттерге, чет өлкөлөргө өзүбүздүн жарандыгыбыз менен таанылабыз. Ошондой эле биздин укук эркиндиктерибизди дал биздин мамлекет коргоп, кепилдикке алат. Урматтуу окуучулар, бүгүнкү сүйлөшө турган темабыз бул мамлекет түшүнүгү, белгилери, мамлекеттин иш милдеттери жана символдору деп аталат. Мамлекет деген эмне? Мамлекет бул жарандардын эрки жана алардын жашоодогу маанилүү милдеттерин аткаруусу үчүн түзүлгөн структуралык түзүлүш болуп эсептелет. Имам Газали мамлекет тууралуу жакшы сөзүн айтып кеткен. Имам Газали рахматуллах алейх айтат: адам баласы өз жергесине, ал какыраган эч ким жашабаган чөл болсо да көнөт. Мекенге болгон сүйүү адам баласына берилген табияттан, жаратуучудан берилген сезим. Эгерде ал андан алыс кетсе, аны сагынат. Жана башкалар кол салса, аны коргойт деп мекенге болгон түшүнүктү ушундайча берет. Демек, мамлекет жарандарсыз, жарандар мамлекетсиз эч ким эмес. Булар бири-бирин толуктап туруучу нерселер. Мамлекеттин өзүнүн тиешелүү белгилери болот эмеспи? Аларды атап өтө турган болсок, мамлекет белгилүү бир территорияга ээ болуусу керек. Андан сырткары мамлекетте көз карандысыздык, суверенитет болуусу. Кийинкиси колдонулуучу ресурстарынын көптүрдүүлүгү. Бүткүл коомдун таламдарынын өкүлчүлүктөрүнө умтулуу. Кийинки белгиси легитимдүү күч колдонууга монополия. Салыктарды жыйноо укугу. Бийликтин жалпы элдик мүнөзү жана ошондой эле символдордун бар болуусу бул мамлекеттин негизги белгилери болуп эсептелет. Ошондой эле мамлекеттин жогоруда айтып белгилеп кеткендей, жарандарга болгон кызматы, иш аракети жана милдеттери болот. Бул милдеттерди биз эки жаатка бөлүп карасак болот. Алар мамлекеттин ички иш милдеттери жана мамлекеттин сырткы иш милдеттери болуп бөлүнөт. Мамлекеттин ички иш милдеттери же иш аракеттери булар жарандардын экономикасы өнүккөн,
социалдык жактан жана маданий жактан камсыз кылынган баалуулуктарга ээ болуусу үчүн, тактап айтканда, төрөлгөндөн тартып каза болгонго чейинки максаттарын, жашоо тиричилигин этаптарынын камсыз болушун камсыздайт. Бул иш-аракеттерге чарбачылык, турукташтыруучулук, координациялык, социалдык, маданий жана тарбиялоочулук, укуктук, ошондой эле экологиялык иш-аракеттер кирет. Ал эми сырткы иш-аракеттерге эл аралык деңгээлдеги улуттук кызыкчылыктарды коргоону жана коопсуздукту камсыз кылуу. Кур'ан-ы Каримде Алла Таала Ибрахим алейхиссаламдын өз шаарына болгон дуасы мындайча сүрөттөйт. Качан Ибрахим: "О жараткан, бул шаарды тынчтыкта кыл жана бул шаардын элине өз мөмөлөрүңдөн ырыскы кылып бер" деп дуа кылган. Хадисте айтылгандай, дуа бул мусулмандын куралы. Анткени биз жарандар мамлекеттин өнүгүүсү үчүн, коопсуздук үчүн, туруктуу болуусу үчүн дуба кылышыбыз дагы зарыл. Анткени тынчтык, бейпилдик бул жаратуучудан берген чоң бир жакшылык. Анткени кайсыл мамлекет тынчтыкта, туруктуулукта, биримдүүлүктө болсо гана ал мамлекеттин келечеги кең, өнүгүүсү бат болот. Ошондой эле мамлекетти башка бир мамлекеттерден айырмалап туруучу, тарыхый, руханий, маданий баалуулуктарын чагылдыруучу символдору болот. Кыргыз Республикасынын бул символдору Конституция, атайын мыйзамдар же салттар менен бекитилген. Өзгөчө тарыхый жактан түзүлгөн, анын улуттук суверенитетин, өзүнчөлүгүн көрсөткөн мамлекеттик символдор деп эсептелет. Аларга мамлекеттин герби, мамлекеттин желеги жана гимни кирет. Бул символдор кыргыз элинин меймандостугун, кыргыз жергесинин ажайып кооз жаратылышын, баалуулуктарын өз ичине камтыган. Бул символдорду ар бир кыргыз жараны билүүсү, аны көздүн карегиндей сактоосу кажет. Урматтуу окуучу, сен туулуп өскөн, киндик каның тамган, бардык балалыгың, бардык эскерүүлөрүң дал ушул мамлекетте өтөт. Жана мамлекеттин баалуулугун, мамлекетке болгон сүйүүнүн туу өрнөгү пайгамбарыбыз эле. Ага мисал, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өз киндик каны тамган Меккеден, ал Меккенин коому тарабынан чыгып кетүүгө мажбур болгон кезде, Меккеден чыгып баратып, көздөрүнө жаш алып, пайгамбарыбыз мындай деген: "Сенден кооз, сенден мага сүйүктүүрак жер жок. Аллага касам ичип айтам, эгерде менин коом мени сенден чыгып кетүүгө мажбурлабаганда, мен эч жака чыкпайт элем" деп пайгамбарыбыз өз мекенине болгон сүйүүсүн дал ушундай билдирген. Ошол себептен мекенге, мамлекетке болгон сезимибиз дал ушундай болуш керек экен. Ошондой эле пайгамбарыбыз жаратуучу буйруп, кайрадан Меккенин ачылышы болгон кезде элге кайрылып мындайча айткан: "Фатых, ачылуудан кийин көчүү жок. Тактап айтканда, башка жерге көчүү жок. Бир гана Алла жолунда чын ниет менен, жакшы ниет менен көчүү болот. Эгерде ага чакырылсаңар, шашылгыла" деп айтып кетет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын өз мекенин таштап кетүүдөгү максаты меккеликтер бири-бири менен уруу аралык уруш жаңжалга барбоосу үчүн, бир туугандын канын төкпөсү үчүн аргасыздан чыгып кеткен. Тактап айтканда, бул пайгамбарыбыздын эли үчүн, жеринин тынчтыгы, туруктуулугу үчүн чоң курмандыгы болуп
эсептелинет. Келгиле анда окуучулар, силер менен чогуу биз төмөнкү кроссвордду чечели.
Азыр силер менен жарандыкка саякат мобилдик тиркемесинин экинчи темасын көрүүнү сунуш кылам. Балдар, бүгүнкү сабагыбыз жарандык жөнүндө. Устаз, деги эмне үчүн мамлекет керек? Телевидениеден мамлекет начар иштеп жатат, эффективдүүлүк жок, чиновниктер пара алып жатышат деп эле айтышат. Мүмкүн бизге мамлекеттин кереги жоктур? Абдан зарыл суроо. Балдар, келгиле ушул суроого бирге жооп издеп көрөлү. Жаранга мамлекет керекпи? Ким айтат? Эгерде керек болсо, эмне үчүн керек? Балдар, төмөндөгүлөрдүн кайсынысы Кыргыз Республикасынын жаранынын өлкө алдындагы милдет эмес экендигин табууга жардам берип койгулачы? Калпак кийүү милдети. Эгерде мамлекет болбосо, аскерди ким камсыз кылмак? Жана биздин жерлерди ким коргомок? Мамлекетибиздин аскери болбосо, мүмкүн жерибиз да болмок эмес. Аскер бар үчүн жарандар коопсуздукта жашап жатышат. Туура. Акбар, мамлекет мыйзамды иштеп чыкпаса жана аны аткаруунун көзөмөлдөбөсө, биз башаламандыкта жашамакпыз. Ким эмнени кааласа кыла бермек. Конфликттер, мүмкүн согуш да чыгып кетмек. Абдан жакшы. Мамлекет болбосо, акысыз мектептер, бейтепканалар болмок эмес. Биз каяктан билим алып дарыланмак элек. Мамлекет болбосо, менин чоң атам пенсиянын, ал эми тайэжем жөлөк пул ала алмак эмес. Алар эмне каражатка жашамак эле? Азаматсыңар балдар. Мунун баарын мамлекет берип жатат. Мына ушул үчүн бизге мамлекет керек. Балдар, чындык жана жалган кай жерде? Жардам берип койгулачы. Орто кылымдардагы халифат мамлекетинин сунниттик укук таануучулардын мурункулардан бийликтин шайлануучулугу жана отчеттуулугу, ошондой эле жашоочулардын мусулман эмес топторунун автономиясы, өңдүү мүнөздөрү менен айырмаланган мамлекеттик бийлик катары түшүнүшкөн деген ырастоолор чынбы же калппы? Чын. Биз мамлекеттин чек араларын коргоп, аскер кызматын өтөшүбүз керек. Мамлекет пенсияларды, жөлөк пулдарды, мамлекеттик кызматкерлердин айлык акысын төлөөсү үчүн биз өз кирешебизден салыктарды төлөшүбүз керек. Туура, баарыңар туура жооп бердиңер. Мамлекеттер тарыхый жактан тээ илгери эле пайда болушкан жана адамзат өнүгүүсү үчүн сүйлөшүүлөрдүн мындан өткөн эффективдүү жолун ойлоп таба элек. Ислам тарыхында да мамлекеттин өз баалуулугу бар. Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам 622-жылы биздин заманга чейин 7-кылымда Медина шаарында ислам дининин негизинде мамлекет түптөгөн. Шаардын мусулман жана иудей жашоочуларынын макулдугун Медина келишимин түзүп, анын негизинде мамлекетти бекемдеген. Мыйзамды бузуу жана андан келип чыккан жарандык милдеттерди аткарбоого, динчилдердин жана диний коомчулуктардын атынан мыйзамсыз акцияларга катышууга чакырык таштоого тыюу салынат жана бул күнөө иштерден, анткени бузукулук өлтүрүүдөн да чоңураак күнөө. Бүгүн биз силер менен мамлекеттин ишмердүүлүгү тууралуу бир катар функцияларын, мамлекеттин ишмердүүлүктөрү тууралуу сөз кылдык. Демек, мамлекеттин ишмердүүлүгү бул жарандардын өздөрүнүн максаттарын ишке ашыруу жана ошондой эле коопсуздуктарына багытталган. Мисалга айтып кете турган болсок, сырткы күчтөрдөн коргоо жана базалык социалдык кызматтар, алардын ичинен медициналык кызматтар, билим берүү тармагындагы кызматтар, булардын бардыгы жарандардын өз максаттарын ишке ашыруу үчүн керектүү функциялар болуп эсептелет. Ошону менен катар, мамлекет эффективдүү бир натыйжага жетиш үчүн жана күчтүү мамлекет болуш үчүн албетте жарандардын тыгыз карым-катнашы керек болот. Ошондой эле ар бир жаран эгерде өз милдеттерин, мамлекетке карата жоопкерчиликтерин аткарган кезде гана биздин мамлекет өнүккөн, күчтүү мамлекеттердин катарын толуктайт. Мисал үчүн, салыкты убагында төлөө, аскер кызматын өтөө жана башка өздөрүнүн милдеттерин аткаруу менен жарандар мамлекетине кызмат кыла алат. Бүгүнкү темада биз силер менен мамлекет түшүнүгүн, белгилерин, символдорун жана бир катар жарандардын кызыкчылыктары үчүн мамлекеттин иш милдеттерин алдык.
Алла Таала Куранда Алла Таала bir коомду өзгөртпөйт, ал коом өзүн өзү өзгөртмөйүнчө дейт. Биздин мамлекетибиздин өнүккөн, көз карандысыз мамлекет болуусу үчүн ар бир жарандын өз милдеттерин аткаруусу зарыл болот. Мисал алсак, аскердик кызматка баруу, салыктарды убагында төлөө. Ошондой эле мамлекет тарабынан мыйзам деп кабыл алынган милдеттерибизди аткаруубуз зарыл. Киндик каныбыз тамган, туулуп өскөн. Бардык максаттарыбыз дал ушул жерде ишке ашкан. Жана биздин укук эркиндиктерибиз корголгон мамлекетибиздин патриоту бололу. Аккан суудун кадырын, колдо бар алтындын баркын билели. Мамлекет мага эмне кылды эмес, мен мамлекет үчүн эмне кылдым деген суроо менен жашайлы. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.